Да, у меня не снимал, оказывается. Да, да. Ебать, на машине давит, смотри. Настя, машиной давит. Вон, на 9 заехал и давай по ментам прям ездить надо. Он улетел. Кыргызстандын аскерлери Казакстанга жетти. Видеого лайк басып, каналга мынамынтип катталып коюңуз. Дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. 7-январда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейик уттук күчтөрүнүн миссиясынын курамына кирген Кыргызстандын аскерлери Алматы шаарына келип түштү. Аскерлер менен атайын техниканы канттагы Орусиянын авиабазасынан Ил-76 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учактар салып кетти. Коңшу өлкөгө Кыргызстандан 150 аскер, 8 чокутталган техника, 11 машина барары кабарланган. Кыргыз аскерлери Казакстандын стратегиялык объектилерин кайтарып, коомдук тартипти калыбына келтирүүгө көмөктөшөт. Жогорку кеңеш жогокунун алкагында Кыргызстандын аскерлерин Казакстанга жөнөтүүгө 7-январда макулдук берди. Эл өкүлдөрүнүн 69 макул, 7 каршы болду. 6-7 январда парламенттин сыртында кыргыз аскерлерин коңшу өлкөгө жиберүүгө каршылык билдирген наразычылык акциясы өттү. Баш мыйзамдын 11 беренесине ылайык Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн өлкө аймагынан тышкары жиберүү чечими жогорку кеңештин депутаттарынын 3/2 кем эмес добушу менен кабыл алынат. 6 январга караган түнү Казак президенти Касым-Жомарт Токаев террорду коркунучтуу жөнгө салуу деген жүйө менен ЖККдан жардам сураган. Бейшембиде Орусиянын аскерлеринин алгачкы бөлүгү Казакстанга келип түштү. Ошондой эле Армения, Беларусь жана Тажикстан жана Казакстанга тынчтык орнотуу күчтөрүн жөнөткөнү маалым болду. Казакстанга ЖККнун баш аягы 2500 аскери болот. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Станислав Зайс Орусиянын мамлекеттик РИА Новости маалымат агенттигине билдирген. Назарбаев жана кыздары үй бүлөсү менен Казакстандан чыгып кетти. Өлкөдө улуу агасы Болот Назарбаев гана калды. Бизде биринчи президент жана анын кыздары үй бүлөсү менен Казакстандан чыгып кеткени тууралуу маалымат бар. Өлкөдө Назарбаевдин улуу агасы Болот Назарбаев гана калды дейт Орда Казакстан басылмасынын башкы редактору Гүлнара Бачкенова. Белгилей кетчү нерсе, Казакстанда саясий кризис башталгандан бери расмий бийликте, мамлекеттик телеканалдарда, маалымат каражаттары да Нурсултан Назарбаевдин жана анын үй бүлөсү мүчөлөрүнүн атын атай элек, алардын кайда экенин жана аларга эмне болгону тууралуу да маалымат жок деп жазат ал. Ошондой эле расмий билдирүүлөр менен кайрылууларда Борбор шаар Нурсултан деп аталбайт деп белгилейт ал. Булак Баракелди. Нурсултан Назарбаев телефон аркылуу байланышка чыкты. Казакстандын тоңуч президенти Нурсултан Назарбаев телефон аркылуу байланышка чыкты. Бул тууралуу Пул Первого Беларусь агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Беларустун президенти Александр Лукашенко Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Казакстандагы акыркы кырдаалды талкуулады. Эскерте кетсек, Казакстанда массалык митингдер башталгандан бери Назарбаев тайынсыз болуп жаткан. Азыркы учурда анын кайда экени белгисиз. Булак медиа центр KG.